Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын окутуучулары учурда өкмөттүн же болбосо министрликтердин кызматкерлерине мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча сабактарды өтүүдө. Кезегинде эне тилде билим албай калгандар сүйлөө жана жаза билүүдөн кыйналышат. Андыктан өтүп жаткан сабактардын пайдасы абдан жакшы. Расмий тилди мыкты билип, бирок эне тилибизди билбегендердин арасында өздөштүрүп кеткендер арбын. Биз баамдаган ага чейинки аралыктарда да бир мониторинг жүргүзүү процесси болгон. Бирок пайыздык катыш калп айтпайын күн санап өйдөлөп атат. Үйрөнгөндөр саны өсүп атат. Анткени анын айтып аткан себеби кыргыз тест аркылуу өкмөттүн 757 токтомуна ылайык бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер 2019 жылы А2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек болчу. Кезексиз өргүү. Бошоттуу. Вот өргүү. Переводим, Алексей. Кезексиз өргүү, как переводится, которлар? Неочередной отпуск. Неочередной отпуск. Качан жазылат? Сабыр күнү. Азыр бардык эле мекемелерде иш алып баруу мамлекеттик тилде жүрүүдө. Жөнөкөй арыз жазуудан баштап иш кагаздарында мамлекеттик тилде алып барышкан министрликтер жана мекемелер бар. Башталганга чейинки мен кээ бир сабактарына кирип катышам. Башталганда биздин кызматкерлер кандай деңгээлде жазуу эрежелерин билет, кандай деңгээлде жазат. Бизге деле күндө келет, мисалы мамлекеттик тил бөлүмүнө күндө келип каталарды оңдоп аткандан билебиз, биз экспертиза кылабыз. Анан андан окуп бүткөндөн кийинки деңгээли кадимкидей эле айырмасы билинет. Биз сиздер менен өткөн сабакта арыз деген теманы өткөнбүз. Арыз кайсы учурларда жазылат? Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын окутуучусу Айнура Исманкулова дээрлик бардык министрликтерде окууларды алып барып келет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин муктаждыгы жок болчу да. Ошондуктан бир мындай кош көңүл мамиле жасашчу эле. Ал эми жанагы кыргыз тест дагы талаптары иштелип чыгып, кызматкерлер барып тест тапшыргандан кийин булар ушул кызматкерлердин бардыгы өзлөрүнүн демилгеси менен сабакка келип, кадимкидей биздин сабагыбыздын активдүүлүгү күчөп, анан кийин биздин дагы натыйжабыз абдан жогору болуп өсүп жатат. Сиздин бөлүмдүндө. Сиздин бөлүмүңүз. Которобуз Мария мырза. Ой, айым, Мария айым. Которобуз, сиздин бөлүмүңүз. Сиздин бөлүмүңүз ваш отдел. Азаматсыз. Келечекте эне тилибизде эркин сүйлөө менен бирге иш алып барууну көздөгөндөрдүн арасында улуу муундун, жаштардын өкүлдөрү жана жетекчилик кызматтарды аркалагандар да бар. Жакшы жылыштар болуп атат. Мамлекеттик тилди үйрөнүүгө аракет жасап жатабыз. Учурда биз иш кагаздарды дагы эки тилде жүргүзөбүз. Болуп жаткан сабактардын жыйынтыгы жакшы, пайдасы абдан чоң. Кыргыз тилинде көп сөздөр бар, бизге билинбеген. Аларды жашоодо көп эле айтабыз, бирок жумуш катары биз колдонбойт экенбиз. Аны туура колдонгонго бизге жардам берет жана үйрөтөт. Кандай кылып колдонуш керек жана кантип жазыш керек, туурасын. Кыргыз тилинен сабак алгандардын арасында мурда расмий тилде сүйлөп келгендердин баары эле шыр үйрөнүп кетиши кыйын. Эң башкысы аракет болушу керек. Ар кандай программаларыбыз бар. 24 сааттык программадан баштап 72 сааттык программага чейин түзүлгөнбүз. Ал ошол кайрылган мекеменин мындай талабына ылайык биз программабызды ар кандай багытта же ар кандай академиялык саатка бөлүштүрүп алып өтөбүз. Менин имаратым, моё знание. Алек мырза. Башкармалык менин башкармалыгым. Азаматсыз. Агенттик Адилет. Агенттик менин агенттигим. Айжан айым. Бөлүм, менин бөлүмүм. Мой отдел. Айзат айым. Мамлекетибизде эне тилге болгон талап жана да ар бирибизде сүйүү, мекенчилдик болушу керек. Ошондо гана ушундай сабактарда өзүнүн жакшы жыйынтыгын берет. Атахан Кожогулов, Тилек Кычан уулу, Нурзат Бектурсын кызы, Коомдук канал Замана студиясы.